Assalamu алейкум рахматулла, урматтуу жамаат. Биз Ал Жардам кайрымдуулук фондунан муктаждарды колдоо долбоорунун жардамы менен 2 айдан бери Кенжегул эжебиздин үйүнү куруп келе жатабыз. Азыркы учурда Кенжегул эжебиздин үйүнүн крышасын жаап атат. Үйдүн өзүңүздөр көрсөңүздөр. Учурда көрөлү, кандай бүтүп калды, кандай иштер жүрүп атат, ошону сиздер менен бир көрөлү. Жүрүңүздөр. Негизи азыркы учурда бул жакта бизге жардам бергендер болуп атат. Алардын ичинен бирөө ламинант коюп беребиз деп, полун бүтүрөбүз деп атат. Бирөө болсо айнектерин, эшиктерин бүтүп алып беребиз деп атат. Андан сырткары жылыткыч печкелерин алып беребиз деп атат. Үй бүтсөчү толугу менен. Андан бул жака натяжной потолокторду бүтүрүп беребиз деп атат. Ошол сыяктуу дагы эмне? Үй бүтсө килемдерин, ошого окшогон нерселердин баарысын бүтүрүп алып беребиз деген биздин кайрымдуу инсандарыбыз бар. Азыркы учурда биз шыпты жаап атабыз. Шып жабылып атат. 2 айдан бери бизге чогулган акча 693.723 сом чогулуптур. Анын 312.883 сому ушул жерге кээ бирки материалдарга кеткен, анча мынча керектүү нерселерине. Андан бизде азыр 380.840 сом колубузда турат. Ошону керегине жумшайбыз. Андан сырткары эжебизге келип, элдер өздөрү келип жардам берип кеткендер болуптур. 20.000 сом, андан башка азык-түлүктөр, ун, үйгө керектүү нерселерди алып келип бергендер да бар экен. Мына урматтуу жамаат, жана айткандай, эжебиз ушул палаткада турат, кепеде. Негизи Караколдо 2-3 күндөн бери жаан жаап атат, токтобойчу. Бул ичине жаандар кирип суу болду, негизи ичиндеги бүтүн нерселер суу болду. Көрсөңүздөр, мына ушул жерде жашайт негизи. Урматтуу жамаат, азыр бул жакта иш жүрүп атат. Усталар үйдүн шыпын жаап атат. Ошону көрөлү, усталардан сурайлы. Эмне болуп атат, эмне кылыш керек, качан бүтөт, ошол нерселерди устап тактап алалы, жүрүңүздөр. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Иш илгери, кандайсыздар? Айтканыңар келсин. Жакшы. Сиздер болуп атабы? Болот атат акырында. Не болуп атат байке? Каяганы үстүн жаап атасыздарбы азыр? Азыр үстүн крышасын иш жүрүп атат азыркы учурда. Крышасы 2-3 күндө буюрса бүтөт. Эртең бүрсү күнү. Крышадан кийин эмне жумуштар калды дагы үйгө? Азыр кала турган. Крышадан кийин жумуш ошо астыңкы эмесин бүтүрүш керек, потологун. Астына тактай уруш керек. Ошол иштерин бүтүрүп, андан кийинки жумуштар кетет. Иш көп негизи, Иш көп азыркы учурда.